Санитардык чектөөлөр ишкерлер менен артисттерди көчөгө чыгарды. Тойканага барганда эле жугат деген мындай логика туура эмес болуп калат. Күркүрөгөн күздө кумшекер менен эт кымбаттап, төө бурчактын баасы түштү. Кыргызстанга аялдардагы рак илдетин аныктоочу көчмө санарип маммограф келди. Азаттык Ньюс, студияда Жазгүл Эгембердиева. Саламатсызбы? Эпидемиялык кырдаалга байланыштуу Баткен облусунда киргизилген чектөөлөр бир күндө кайра алынды. Мындай чечимди жергиликтүү бийлик тургундардын жана ишкерлердин кайрылуусу менен түшүндүрдү. Кечээ облустук штаб илдетке байланыштуу бир катар чектөөлөр киргизилгенин кабарлаган. Ага ылайык коомдук транспорттун каттамдары, мал-мазарлардын иши, мечиттерде жамаат менен намаз окуу убактылуу токтотулмак. Ошондой эле чек арадан өтүп жаткан Өзбекстан менен Тажикстандын жарандары ПЧР анализи таза чыкса гана киргизилип, коомдук жайларда күн сайын рейд жүргүзүү жана башка чаралар белгиленген. Облустук штаб бул чектөөлөр ошол эле күнү кечке жук алынып салынганын, санитардык талаптарды сактоо, бет кап тагуу режимин күчөтүү гана калтырылганын билдирди. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын маалыматына караганда, илдет жуккандардын саны боюнча Баткен облусу акыркы апталарда биринчи орунда турат. Ал эми Бишкек жана Талас шаарларында той маарекелерди чектөөгө каршы акция өттү. Чогулгандар биз иштегибиз келет деген жазууларды кармап турушту. Акциялардын катышуучулары чектөөлөр кафе, ресторандарда иштеген жүздөгөн адамдарды жумушсуз калтырып жатканын айтышты. Шайлоонун үгүт иштерине уруксат берип, той маарекелерге тыюу салууну сындашты. Мындан бир нече күн мурда Инстаграмда кыргыз эстрада жылдыздары тамадалар биз иштегибиз келет деген флешмоб баштаган болчу. Иш-чаранын активдүү катышуучуларынын бири шоумен Бакыт Байсариев учурда өлкөдө 200-дүүлүк өкүм сүрүп жатканына токтолду. Бардыгын иштетип коюп, мектеп менен бала бакчаны анан тойганан иштетпей атат да. Логикасы каякта? Балдар ошол эле базарда жүрөт, торговый центрда жүрөт, транспортта жүрөт бар элечи. Анан тойканага барганда эле жугат деген мындай логика туура эмес болуп калат. Анан үгүттөө иштери дагы бери жагы дегенде 500 адамдан 5000ге чейин стадиондорду чогултуп атат. Элдин добушун алабыз, элге концерт берип атат. Шайлоого чейин оору жок болуп турган 5-6-сында оору келип калды, баарын жаптык, карантин болду дегенчи туура эмес да. Пандемиядан улам Кыргызстанда март айында өзгөчө абал жарыяланып, анын алкагында ресторан, кафелерге той аш өткөрүүгө, эл көп катышуучу иш-чараларга тыюу салынган. Ал эми саясий партиялар парламенттик шайлоонун 1 айлык үгүт иштерин 4-сентябрдан бери активдүү жүргүзүп жатышат. Ал арада өкмөт башчы Боронов республикалык штабтын жыйынын өткөрүп, коронавируска байланышкан кырдаал бир катар райондордо кооптуу болуп жатканын айтты. Жергиликтүү бийлик менен ички иштер органдарын киргизилген чектөөлөрдүн сакталышына тиешелүү көзөмөл жүргүзүлбөй жатканын сынга алды. Дагы бир жолу эскертип айтып коеюн. Экинчи вспышкага жол бербейбиз, жол бербеш керек. Кайсыл жерден вспышка чыкса региондун жетекчиси жооп бересиңер. Тиешелүү мамлекеттик органдын жетекчиси, жергиликтүү бийликтин жетекчиси айтылган тапшырманы аткарганга аракет кылгыла. Ушул эле күнү премьер-министр Боронов саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримовго жана анын статс катчысы Калызбек Шадыкановго сөгүш жарыялады. Өкмөттүн басма сөз кызматы мамлекеттик сатып алуулар боюнча тийиштүү көзөмөл жүргүзүлгөн эмес деген негизде сөгүш берилгенин кабарлады. А бирок кайсы сатып алуулар тууралуу сөз болуп жатканы ачыкталган жок. Анткени менен эл аралык деңгээлдеги пандемияга байланыштуу чектөөлөр толук алынбаса да жеңилдеп калды. Саламаттык сактоо министрлиги 33 өлкөнүн жарандарына Кыргызстанга кирүүгө кайрадан уруксат берилгенин кабарлады. Бул тизме Тышкы иштер министрлигинин сунушу менен айына 2 жолу текшерилип, толукталып турат. Алгоритм боюнча сырттан келгендердин дене табы текшерилип, ооругандар изоляцияга алынат. Анализдер изилденип чыккандан кийин гана аларды өлкөгө киргизүү маселеси чечилет. Эске салсак, Кыргыз өкмөтү коронавирус пандемиясына байланыштуу ушул жылдын 19 мартынан тартып, чет өлкөлүк жарандардын киришине тыюу салган болчу. Кыргызстандын базарларында жана дүкөндөрүндө азык-түлүктүн айрым түрлөрү көпчүлүк аймактарда кумшекер менен өсүмдүк майы кымбаттаганы байкалды. Ал эми Таласта төө бурчак арзандады. Бул тууралуу экономика министрлиги маалымдады. Бир жумада мисалы кумшекердин 1 килограммынын орточо баасы 8 сомго чейин,
Эттин баасы 10-20 сомго чейин кымбаттады. Ал арада таласта төө бурчак дээрлик 5 сомго арзандады. Буга чейин 1 килограммы 75 сомдон сатылып жаткан болсо, азыр 70 сомго түштү. Айта кетсек, таластык дыйкандар негизинен төө бурчак өндүрүү менен алектенишет. Ал кирешелүү жана чет өлкөгө экспортталган негизги айыл чарба азыгы болуп саналат. Учурда түшүм жыйноо жүрүп жатат. Эң негизги факторлор сезондун башы, мындай айтканда толук жыйын терим болуп, рынокко достаточно жетишерлик түрдө фасоль келе баштады. Бул бирден бири себеби, неге дегенде фасоль көп. Анан экинчиден, мына ошол сырткы баалар дагы таасир берип атат. Мисалы, Россияда дагы баалар ылдый болуп атат. Улам сайын күндөн күнгө ылдыйлап атат. Турцияда дагы баалар улам сайын жарышып эле ылдый болуп атат. Эргене коомдук фонду өлкөдөгү аялдардын эмчек жатын рагын алдын алыш үчүн санарип маммограф алып келди. Бул демөөрчүлөрдүн жардамы менен ишке ашты. Эми өлкөнүн аймактарындагы 40 жаштан өйдө курактагы аялдарды текшерип, дартты эрте аныктоого мүмкүнчүлүк түзүлдү. Аталган текшерүүлөр акысыз жүрөт. Буга чейин аялдар эмчек жатын рагын текшерүү үчүн Бишкек же Ош шаарына келишчү. Санарип маммограф көкүрөк бездери менен жатын моюнчасынын рагын дароо аныктап, электрондук каттоо жүргүзөт. Натыйжада бул эки ооруга текшерилген аялдарга байланыштуу маалымат Саламаттык сактоо министрлигине жиберилет. Кыргызстанда рак ооруларынын ичинен көкүрөк бездери менен жатын рагы менен ооругандар биринчи орунда турат. Жыл сайын орто эсеп менен 600-700 аялда бул илдет аныкталып, алардын 60% каза болот. Ушул жана башка жаңылыктар менен биздин веб-сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таанышсаңыз болот. Азаттык Ньюстагы акыркы кабарлар менен Жазгүл Эгембердиева тааныштырдым. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Аман туруңуз.